Ар бир участник өзүнүн оюн айтып кетти. Именно ушул 12-15 жашка чейин кандай өзгөрүүлөр болгонун жана баштарынан кимибиз кандай ситуациялар менен өткөндүгүбүздү. Биринчи ситуацияда биякта Олимпиадага катышуу, ийгиликке жетүү болгон. Именно ошо Олимпиадага катышып атканда энеси сен ийгиликке жетесиң, сен биринчи орун аласың деп сөз менен эле, жалпак тилде эле кызын өздөрү эле мотивация берип, шыктандырып, жакшы сөздөр менен айтып эле ошо бала өзү кандай республикага чыгып, биринчи орун алганын өзү деле аягында сезбей калган, бирок азырга чейин ошо ата-энесине ыраазы да, ошо моралдык жактан колдоо көрсөткөнүнө, мотивация бергенине. Именно ошо курактарда биздин группанын участниктери ар кандай курстарга бара баштаган, өзүнүн кызыкчылыктарын өркүндөттү жана кээ бирлери болсо, наоборот, ошо кызыкчыларын башка кызыкчылыктарга алмаштырганда, курстарга бара баштаганда, чет тилдер боюнча курстарга бара баштаган, спорт оюндары боюнча, кээ бирлеринин ата-энелери наоборот шарт түзүп берген, мугалимдерди таап, каржылап, кээ бирлери наоборот спорт оюндарына барып атып, аны алмаштырып салышканда, анткени башка кызыкчылыктарга өтүп кеткен. Алышкан тез-тез, ошол учурда да сүйүү сезимдерин өзүм айтып коеюн. Ооба. Бардыгы эле мына алтын ай курактуу, мен курактууларда бардыгы ошол ата-энелер аябай катуу тарбия берген экен да, бизге рамкага салыпчы. Ошол учурда биз мындай прямой баладан мынтип кат алчу эмеспиз, даже учурашкан да эмеспиз да, азыркы салыштырмалуу. Через алчу эми айтмакчы. Жегиздар же балдар кетти да. Ошону окуп алып эле ушундай эмоцияга калдырып, мынтип ушундай ишенчүккенбиз да, азыр ойлоп көрсөмчү. Ошол учурда деле ата-энебиз балким ошол нерсебизди туура деп колдоп койсо, анда күндө вечер, күндө статистика болуп жүрүп эле, билбейм кандай нелер болуп кетиши мүмкүн. Балким ушул немебиз ата-энелердин киши тыйып койгон дагы бизге мындай туурабы деген ой. Ошол нерсе дагы менде деле бар да. Жакында эле кызымы Баткенге жөнөтпөй койдум, Шернеге. Кой Баткенге барып эмне кыласың, ай кой деп, ошондой нерсе болуп калат экен да. Ошон үчүн Строгость бар болгон да. Кээде мындай себеп ал учурда эме система ошондой болгон экен да. Система ошондой. Кой бирөө менен бирөө сүйлөшүп атыптыр десе, ай деп мынтип ушундай карачу да. Ошондой нерсе ата-энем уят болуп калбасын деген нерсе бизде ошондой болгон экен да. Ошол кат жазган боюнча эле кала беришкенчи. Же ответ алып, же ответ албай. Каалаган үй жумуштарын жасоо, бунда биз эмне айтып кетмекчибиз? Мисалы, кыз бала деле эркектин жумушун жасаганга ата-эне жол берген, колдогон да. Үйдөгү жумушту эле эмес, тыштагы жумушту дагы жасап, ошого жок, мажбурлаган эмес, өзүнүн каалоосу менен, мисалы, ооба, мисалы азыр кээ бирде бизде ошондой болот го, биз мен мисалы өзүмдүн окуучуларым менен бир китептен өтүп атканда, сабак өтүп атканда балдарга айтып атам да, ошол китепте эркек бала тартылып турганда, эркек бала чыны жууп аткан эле да. Анан ошол сүрөттөн айтып атпаймынбы окуучуларгачы, биякта эмне өзгөчөлүктөр силер байкадыңар, эмне болуп атат десем, бул эркек бала кыздын жумушун жасап атат, чыны жууп атат дешти да. Анан мен жакшыраак карагылачы, дагы эмне байкадыңар десем, баары эле ошого эле барып таянышты. Негизинде сүрөттө ал эркек баланын колу жок эле да. Бир колу жок болчу, бир колу менен эле апасына жардам берип аткан. Анан ошону мен айтып чыккандан кийин, ошондой бизде кандайдыр бир биздин менталитетте ошондой кыздын жумушу, эркектин жумушу деп бөлөбүз го. Биякта бизде ошол 12-15 жаш учурунда ата-эне эркектин жумушун жасайм, кыздын жумушун жасайм дегенди бөлбөй эле, ошо наоборот колдоо көрсөткөн да. Дагы айтып койсуңбу өзүнө? 12-15 жашта
биз өзүбүздүкүн жаздык да. Стилдерди алмаштырат. Баягы ата-эне сатып берип жүргөн кийимдер жакпай баштайт, өзүбүз кийингибиз келет. Ошол стилди өзгөрткөндө биз 50/50 кылдык да. Ата-эненин алып берген кийимдерди да кийчүбүз, анан ошондо өзүбүз да тантанчубуз деп. ооба биздин ооба эч качан түнгө чейин саат 12 киргенге чейин бизге чан ойноп же болбосо тышка чыгып ойногонго андай уруксат берилчү эмес. Кээ бирлерине берилчү, кээ бирлерине берилчү эмес да. Ишенимди көрсөтүшкөндө, мисалы ушул убакта бул балам баары келет, ойной берсин депчи. Мисалы биздин убакта бизге ишенишчи. Мисалы, балким поколение башкача ойлончу деген мааниде да. Азыркыдай клубка же бир жактарга барып ойночу эмеспиз да. Анда жок болчу да болуш керек, клубтар ошондой клубтар жок болчу да.